спортко аракет кылайлы, денебизди чыңдап, ыйманга аракет кылайлы, рухубузду чыңдайлы. Ушул сыяктуу темаларды камтыган Кыргызстандын көрүнүктүү дин алымдарынын жолугушуусу Атайын Ош технологиялык университетинин студенттери үчүн уюштурулду. Ислам дининин балуктарынан тартып улуттук маданиятыбыз, тарыхыбызга чейин токтолгон иш-чара жаштарды туура жолго бурууга багытталган. Бул жерде ошол диндин дагы жол жоболор айтылат. Ошол мезгилде биздин жанагы Алдаш молдо, Арстанбек, Калыгул, Токтогул, Тоголок молдо, Жеңи жок сыяктуу улуу аталарыбыз барды. Алардын чыгармаларында айтып берип атабыз. Мындай адеп акылга тарбиялаганда улуттук маданиятыбыз менен диндин тамыры бир экен да. Ошол өңүттө мындай абдан пайдалуу болуп атат. Студенттер абдан жаш кабыл алып атышат. Суроо жооп форматына уюштурулган жолугушка Кыргыз Республикасынын муфтии Максат Ажы Токтомушев Ош шаарынын жана Ош облусунун казылары келген. Ал эми бүгүнкү иш-чарада жаштарга көптөн бери ойлонуп, же болбосо күмөн жаратып жүргөн суроолорун берүүгө шарт түзүлдү. Көп пайданы көп эле пайда көрүп, эме пайда алдыга деп ойлойм. Азыр мен көп нерселерге ойлонуп кеттим да. Бул казылар дагы ушундай иш-чараларды көпкө өткөрүп турса, студенттерге, жалпы эле журтка, бардык элге жакшы таасир тиет да, жакшы жака жылат эле. Азыркы студенттердин ыймандан алыстап аткан убактары болуп калат. Ошон үчүн бул карарган жүрөктөргө кыйлада таасирин берет деген үмүттөрүбүз чоң. Мен өзүмө десем, мисалы, көп чоң жүрөгүмө ыймандын аз да болсо кичине сөзүн алдым десем болот. Эртеңки күнүгө өткөн күндөрүм үчүн мен үчүн өтө чоң бул сабак болуп калды. Буга чейин ушундай эле иш-чара Борбор калабыздагы Кыргыз-Түрк Манас жана Ишеналы Арабаев университеттеринде өткөрүлгөн. Ал эми бүгүн жаштар менен жолугушууга келген Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушев да ыйман, салт сана, маданият, тарых жана диндин бири-бирине болгон айкалыштыктары туурасында кенен маалымат берди. Жалпысынан алганда жаман эмес жаштарыбыздын багыты. Албетте буларды дагы айтып кеткеним ушундай болду. Спорт жака көңүл буруп, жана ошол бузукулук жактан узак болуп, күчкө болгон күчтү учурда ушу билимге сарптап, жакшы окуп, келечекте ушу элиме, жериме кызмат кылам деген ушундай жакшы адистер чыксын деп үгүт насааттар айтылды. Ушул эле программада иш-чара Ош шаарына жайгашкан дагы 3 жогорку окуу жайда улантылды. Ал эми бул багытта алдыда дагы бир топ иштер аткарылат. Абай Нурбальшевиков, Улукбек Нарматов, Ош Прим жаңылыктары.